Assalamu алейкум, урматтуу Көкбөрү көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көкбөрү каналы. Жагымдуу жана жакшы жаңылыктарды айтып берүүнү улантабыз. Мындан кийин биздин улуттук спортто чыр-чатак, урушу, башаламандык деген нерселер болбосун. Сиздерди биз жагымдуу жаңылыктар менен гана кубантып жүрөлү. Бул чыгарылышта Ош эли ынтымакка дагы бир атты белекке бергенин, ынтымак достук оюнчуларынын чогуу тамактанганын жана таласта Көкбөрү көрөрмандары ынтымактын оюнчуларын укмуштуудай тосуп алгандыгын айтып беребиз. Ошондой эле достук ынтымак оюнунда жаралган талаштуу учурга саресеп салып кетебиз. Ош эли, Ош шаарынын Төлөлгөн ат майданындагы сарайда ат баккандар ынтымактын капитаны Жөкө Орозбаевга таза кандуу жылкыны белекке беришти. Барына чексиз! Эмнелерге? Барына! Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Ош шаарынын элинин атынан, оштуктардын атынан, ушул жерде ипподромдо жылкы кармагандардын атынан, мынтип ынтымак Көкбөрү боюнча ынтымак командасынын капитан командасына кудай буюрса мындай бир таза кандуу англис жылкысын белек кылып ат мингизип атабыз. Бул улуттук оюн, улуттун арасында ызы-чууну жанагындай талаш тартышты алып келбеш керек. Биз кыргыз эли бирдиктүү эл болушубуз керек. Биз кыргыз эли бир элбиз. Уруш талашты баягы болор болбогон бир азыраак эле адамдын ызы-чуусуна провокация калтырбай, өзүбүздүн сыйырматыбызды, өзүбүздүн маданияттуулугубузду баягы көкбөрүчүлөрдөй, баягы баатыр мүнөздөй болуп, бийик бололу, адилеттүү бололу. Финалдык оюндан кийин ынтымак менен достуктун оюнчулары чогуу дасторкон үстүндө тамак ичип, бири-бирине болгон сый-урматты көрөрмандарга көрсөтүштү. Ал эми акыркы убакытта акырындап жылдызы жанып келе жаткан акын Арген Биймырза уулу улакчы жигиттерибизге атайын ыр белек сунду. Жаныма келсең, болбой буңай жылкылар жошап жатканды. Кече күнү 1 августта ынтымактын көрөрмандары Таластын кире беришиндеги Талды булак айылында улакчыларды жылуу тосуп алды. Андан ары көрөрмандар оюнчулар менен бирге Талас шаарына келип, майрамдык маанай уланды. Көрөрмандар оюнчуларга жеңиш үчүн ыраазычылык сөздөрүн айтса, өз учурунда ынтымактын оюнчулары Нуржан Мелисбек уулу баш болгон жигиттер көрөрмандарга рахмат сөздөрүн айтышты. Андан кийин көкбөрүүчүлөр үчүн атайын сый тамак дагы уюштурулду. Бул тосуп алуу идеясы көрөрмандарга таандык. Эч кандай спонсор же атайын даярдануу деле болгон жок. Болгону улуу кичүү спорт сүйүүчүлөр WhatsApp, Instagram аркылуу жазып, чалып, чакырышып, чын жүрөк менен уюшулган окуя болду. Бардык колдогон, кызмат кылган инсандарга Аллах ыраазы болсун. Алар аз да болсо жигиттерге дем күч бере алышты деп ойлойм. Эми ноябрь айында Казакстанда боло турган мелдеште биз кыргызстандык улакчыларды ушундай сый менен тосуп алалы. Финалдык беттеште чыр жараткан учурга токтолсок, ат майдандагы көрөрмандардын 90% ынтымактын 5 улакчы кирип кеткен деген пикирде болушкан. Бирок кандай такыр болгон жок. Өмүрбек Аватар менен заменага кеткенден кийин 10 секунд өткөндөн кийин Дастан Сагынбек уулу оюн таласына кошулуп жатат. Ага чейин оюн таласында ынтымактын 3 эле улакчысы болгон. Ошол эле учурда Дастан оюнчулар турган аймактан оюн таласына кошулуп жатканын белгилеп кетсек болот. Андыктан бул жерде калыс тараптан чоң ката болду деп айта албайбыз.